Koyka uyumu tarafından kolduğu alıngan Iskil oblusunda 3 ayıl bolsa, anın biri 7 rayonundagı Tamga ayıl aymağındağı Tosor organikalık ayıcırıva servislik kooperativi için 200 bin AQSh dollara bölüngen. Uçurda bul karjatqa kanday işler jasaluda. Бұл долбор 2 жыл болды, 2023 жылы бүтөт долбор. Şu долборға чейин булар коюп берели деп жантылашып ушу айыл өкмөтүнүн имаратын арендага алдык. Жаңы кооператив түзүлдү. Тосор органик айыл чарба сервистик кооперативи деп. Анан биздин айыл кооператив мүчөлөрү ичин ремонттоо милдетин алганбыз. Айыл өкмөтү, айылдык кеңештин депутаттары ошол компанияның ичин ремонтуна материалын алып беришти, строй материалдарын. Кооператив мүчөлөрү ушун ремонтуна өз чөнтөнөн тыйын чогултуп ремонт кылдырып атабыз. Кудай буюрса, бул жерге сок чыгарган заводу цех коюлат. 500 тоннага чейин переработка деп атат. Күчтүү жакшы Кореядан келет. Анан холодильник коюлса, биз суранат элек өкмөт тараптан, губернатор тараптан бир жолу койгон соң, жанакы сушка как куруп аткан цехин кошо койсок, бул анткени алмалар бирөөнөн сок чыгат, бирөөнөн сок чыкпайт. Ошо сок чыкпаган алмаларды как кургатсакпы бир жолу айылга кызмат кылганга элге жараша баарын кылсакпы деген ой бар. Долбордук каражаттын эсебинен тышкары техникалык жабдуулар дагы берилди. Алар мотоблоктордун 2 данасы жана 3 дары-дармек чачкычтары, ал үчүн атайын кийүүчү кийимдер дагы бар. Тосор айылында биз проекттин алкагында пилоттук аймак катары тандалып алынган. Тосор айылы ошонун алкагында органикалык баякы өстүрүүчүлүктү колдоо максатында сервистик бригадаларды түзгөнбүз. Ошол Тосор органик деген органикалык кооператив түзүлгөн. Ошонун алкагында ичинде сервистик бригада түзүлдү. Ошол сервистик бригадаларга ошол керектүү болгон каражаттарды өзүңүздөр көргөндөй тапшырдык. Азыркы учурда ошол 2 мотоблок, ошондой эле 3 бензин менен иштечү чачкычтарды тапшырдык. Анан мотоблок менен бирге чогуу казгыч болот, сокосу, фреза культиватору болот. Ошондой эле түптөгүч, аккучниги, ошондой эле картошка, ошондой эле тамыр түймөктөрдү казуучу шайманы менен болот да комплект. Тосор айылынын жерлерин мөмө жемиш бактары элейт. Алар абрикос өрүгү жана алма, алмураттар. Аларды кайра иштетип, шире продукцияларды чыгаруу негизги максат болду. Былтыртан бери ушу койка организациясы менен тыгыз байланышта иштешип атабыз. Бизге жардам берип атат. Ушул бизге керек. Бу жерде эми баарын деле колдорунда техника жок. Элдерде бар, Тосор элинде. Тосор элинде техника бар, бирок баарына жетпейт. Ошон үчүн ушул техникалар ушу жанагы майда барат, картошка, майда барат кичирээк жерлерде иштеткенге керек болчу бизге. Анан шуну алып келишиптир. Рахмат буларга. Ушул проектиге 218 миң бөлүп эмесин алып бердик. Оборудованиялардын өзлөрүнүн требованиясы бар экен. Айылдык өкмөт менен кеңешип, ошол өзлөрүнүн критерийлери бар экен. Ошого 218 миңге ушул күндө материал алып бердик. Айылдык местный бюджеттин эсебинен. Анан дагы буга чейин да колдоо көрсөтүүлөрдү келтирип атабыз депутаттар менен бирдикте. Тамга Тосордун депутаттары. Бул эми чоң проект келип аткандан кийин дагы колдоолорду көрсөтөбүз. Эл үчүн пайдасы тиет экен. Жанакындай элдердин өрүктөрдүн тиги сактап холодильникке сушилка салынган атат. Чоң нерсе болот. Кудай буйрса жумуш менен камсыз болсо, ушул Кореянын койка фирмасы, койка компаниясына чоң рахмат. Эми ушул койка тарабынан берилген техникалык каражаттардын жардам менен бак өсүмдүктөрү дарыланып, мотоблоктор менен жерлер иштетилүүсүнө шарттар түзүлдү. Туратбек Рахманов, Нуржан Урманбетов, Мадина Абакирова, Жетегүз району.